Талас жергесинен мыкты чыган уулу Руслан мырза режиссерлук кылган Нурлан мырза, мына өзүңүздөр тааныгандай Эржанов башкы ролдо, ошондой эле ушул кишинин автордук Бакыттын кушу үй бүлө аттуу спектакль негизинде тартылган Атаканат аттуу бүгүнкү фильмдин ачылышына жалпы барыңыздар куш келипсиздер. Бир майрамдарды отурула бир дүркүрөтө кол чапсак, мүмкүн болсо мына өтүп кеткен Роза айт майрамыңыздар менен келе жаткан улуу 9 май майрамыңыздар менен жана ошондой эле Талас жергесинде дагы бир өзгөчө майрам десек болот. Мына бүгүн ушул Атаканат аттуу фильмдин бет ачары. Антесе сиздер уруксат этсеңиздер ушул эмгек жааматы, актерлор азыр алдыңыздарда сиздердин бир кол чабыңыздардын астында бир өтүп беришиңиздер, бир мыктап кол чаап колдоп турсаңыздар. Алгач эле өзүңүздөр билгендей биздин Талас жергесинде маданиятка эмгек сиңирген ишмер көп жылдардан бери Капар Медетбеков атындагы музыкалык драма театрынын директору болуп эмгектенген биздин сыймыктанган агабыз башкы ролдордун бирин жараткан Кубан Эстебесов алдыңыздарда бир кол чабууларыбыз. Зор Талас жергесине көптөгөн жылдар бою өзүнүн эмгегин аябай келатат. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисткасы Алмакөл Алсеитова, Капар Медетбеков атындагы музыкалык драма театрынын актрисасы Роза Сарымсакова, Капар Медетбеков атындагы музыкалык драма театрынын актрисасы, маданияттын мыкты кызматкери Анара Алчынбекова. Кол колдоп туралы. Мына ушу башкы ролдордун бирин жараткан, азыр Кудай буйрса бир нече убакыттан кийин бул кишилердин жараткан ролун байкайсыздар, баамдайсыздар. Жана ошондой эле өзүңүздөр билгендей, Бакыттын кушу үй бүлө аттуу спектаклдин автору, Атаканат аттуу мына фильмдин башкы каармандарынын бири, алдыңыздарга маданияттын мыкты кызматкери, обончу актер Нурлан Эржанов. Балча колдоп туралы. Мына ушул кишинин мээнети. Дагы да болсо Кудай буйрса көптөгөн кинолорду күтөбүз, көптөгөн чыгармаларды күтөбүз. Алдыңыздарда Актаррай Колча колуна кичинекей Умаркаевс дагы ушул көргөн тасмада фильмде өзүнүн актердук карьерасын баштап олтурат. Тош кичинекей Актаррайга кол чабууларыбыз келиңиздер. Байзак Алсеитов, Адил Жакшылыков форматтуу коноктор. Бул мырза дагы Кудай буйрса Талас жергесинде өзүнүн үнү менен гана эмес актерлук чеберчилиги менен да таанылып келе жатат. Башкы ролдордун бири жараткан Адил Жакшылыков. Нурсламбек Уламбеков форматтуу коноктор. Бул жигит жаш актерлук биздин Капар Медетбеков атындагы музыкалык драма театрынын жаш актерлорунун бири. Башкы ролдорду жараткан ушул биздин Азиза Нуркасымова башкы ролдорунун бирин жараткан. Бул кызыбыз дагы биздин Капар Медетбеков атындагы музыкалык драма театрынын жаш актрисаларынын бири Ринат Жапаров. Бул жигиттин азыр кинодо баамдайсыздар, байкайсыздар. Бул жигиттин дагы жараткан ролу бир өзгөчө. Алып баруучу ырчы жигит. Жана ошондой эле ролдордо Нурмухаммед Байзаков, чоң актердун уулу Нурмухаммед мырза. Бакай Бактыбеков, маданияттын мыкты кызматкери төш белгисинин ээси, ырчы тамада актер Тумар Олжобаев. Таласта эң бою узун тамада. Бул кишинин үйүндө лампочка күйбөйт. Маданияттын мыкты кызматкери, драма театрынын актеру Кушназар Доронкулов. Жайлообек Женалиев. Кол чаап берели. Ошол кишилерибиз дагы өздөрүнүн саламдарын кошулмакта роль жаратышты. Темирхан Кеңешбеков, Капар Медетбеков атындагы музыкалык драма театрынын актеру, ырчы жигит, обончу жигит, жаш талант, академчу жигит. Анан эми Талас жергесинде төзү көрүнүп калган
тамадалардын көч башы, өзү көптөгөн кесиптин ээси, ырчы, аккордеончу, актер, тамада, эгер Коргонбек Тыныбеков. Кол чаап туралы Коргонбек агабызга. Жана ошондой эле алдыңыздарга Айбек Мамыровду чакырып алганбыз. Адетиңиздердин ушул кинодо өзүнүн рөлүн мыкты аткарган Айбек агабыз Дастан Кемелбек уулуну да кол чаап колдоп туралы, урматтуу меймандар. Ырчы, маданияттын мыкты кызматкери, актер, тамада, таластын эң эле красавчик актеру Кутберди Алмаз уулу. Рахмат. Рахмат. Жок, бияка жазып коюштур да. Алдыңыздарга кубаныч Жан Темиров агабызды. Ой, эмеңизди чакырабыз. Бул дагы жаш актерлордон биздин театрга келип өзүнүн эмгегин тартып отурат. Нуржан Кыштабаев, маданияттын мыкты кызматкеринин төш белгисинин ээси, Талаш шаардык маданият бөлүмүнүн кызматкери Нуржан агабыз. Комузчу Айтылы Шекербек Шеркуловдун жээни, маданияттын мыкты кызматкери Жолчу Абдиев. Ормон Үмөталиев, урматтуу коноктор, алдыңыздарда келе жатат. Жыргалбек Кемелбеков, музыкант агабыз. Рахмат. Бермет Дөңбаева алдыңыздарда. Бермет эжекебизге да кол жаап берели, мыкты роль жаратып турат. Ушул кинодо жаркыратып. Назгүл Өмүрканова, Кубат Насипбек Калык уулу алдыңыздарда. Бул жигит мындан мурда дагы агаларым аттуу фильмде башкы ролду жараткан Насипбек. Байел Муталип уулу. Үмүт Наматова, Капар Медетбеков атындагы музыкалык драма театрынын актрисасы, маданияттын мыкты кызматкери, төш белгисинин ээси, маанайы жок келе жаткан Үмүт Наматова. Бийчи кыз Байдырек би тобунун көркөм жетекчиси Адина Нуракунова. Бул кишини чакырбасак кино башталбайт өңдөнөт. Ушу кинодо өзүңүздөр байкайсыздар, мыкты ролду жараткан Самат мырзанын алдыңыздарга бир кол чабуулар астына чакырып алабыз. Адетиңиздер. Урматтуу коноктор, жалпы барыңыздарга бир мыкты рахаттанып көрүүнү каалайбыз. Мына келген меймандар жалпы кирип залдан орун алып бериңиздер. Сіздер кирип отурар менен Кудай буйрса кинобузду баштайбыз. Ayge, sunucu. Taşlar geldik zaten. Rahmat dile. Çay. Мүмкін болса бір өзгөчө кол чаап берет чыгарсыздар. Мына ушул сиздер жогоруда көтүлгөн Ата канат фильминин башкы режиссеру, мына ушул эмгек баалаш керек. Ушу башынан этегине чейин башкы режиссерлук ролду аткарып тарткан Руслан мырзага бір өзгөчө кол чаап бересиздер. Руслан Усманов, New KG Production'дын башкы жетекчиси, мына ушул фильмдин башкы режиссеру, жана ошондой эле ушул фильмдин сценарийинин автору
маданиятты мыкты кызматкер төш белгесине ээси Капар Медетбеков атындагы музыкалык драма театрынын актеру, алдыңыздарга башкы каарман Тураттын ролун жараткан Нурлан Эржанов алдыңыздарда. Кол чабууларыбыз. Сценарийдин автору, андан таасирлүү мыкты атаган атактуу дебют фильмине бир өзгөчө кол чабууларыбыз. Аталган ат танысмасынын продюсердин ролун аткарып көптөгөн мээнетин жумшап, өзү жаш болсо дагы ушуну ары бери чуркап, продюсерлык милдетти аткарган Луиза Абжалова алдыңыздарда. Койгон оператор, жаш болсо да өзүнүн операторлук мээнетин байкадыңыздар өңгөнөт барыңыздар. Тынчтык Жакшылыков алдыңыздарда. Өзү жаш болсо да кулай берсе келечекте дагы Руслан мырза менен, Нурлан мырза менен жана ошондой эле бөлөк режиссерлор менен көптөгөн кинолордун оператору болот деген терең ишеничтебиз. Жана ошондой эле режиссердун жардамчысы ролду жаратты, өзүңүздөр устасынын ролун жаратып атасы менен баласын жолуктурган Ринат Жапаровду алдыңыздарга чакырып алып көрсөтөтүңүздөр. Жана ошондой эле Азиза Нуркасымова ушул режиссердун жардамчысы болуп, эч өздөрүнүн жардамын аябай, өздөрүнүн мээнетин аябай, убактысын аябай ушу киного кошкон зор салым үчүн. Ана бизе келиңиздер, анда силердин бир мыкты кол чабууларыңыздын астында ушул фильмдин сценарийинин автору, өзөгүнүн автору ушул фильмдин башкы ролду жараткан Нурлан мырзага берейин десем, Нурлан мырза мына мээнети ушу Руслан мырзаныкы деп отурат. New KG Production'дын төрагасы, кинонун башкы режиссеру Руслан Усмановдон кол чабууларыбыз. Ассаламу алейкум, урматтуу көрөрмандар, көрүүчүлөр. Кичине толкундан турам. Ошол биз болушунча аракет кылдык. Өзүбүздүн бул жалпы эле бир үй бүлөнүн темасын алган жокпуз. Бул баарыбызда болуп аткан көйгөй деп ушул фильмди тартканга туура келди. Кичине да болсо элге багыт берейли деген ой болду. Ушул съемочный группа менен баарыбыз чогулуп сүйлөшүп, ушул фильмди жарыкка чыгарайлы деген ой болду. Бул жалаң эле бир үй бүлөнүн темасы эмес, бул баарыбыз республиканын үй бүлө темасы деп ойлойм. Анткени Кыргызстаныбызда билесиздер, азыр ылдый өйдө болуп турган маалда ушундай фильмдер кичине да болсо бирөө 100 кишиден 1 киши оңолуп кетсе дагы бул биздин чоң жетишкендик деп ойлойбуз. Ошол баарыңыздарга чоң рахмат келип бергениңиздерге, ар дайым бизге жардам көрсөтүп турган эже байкелерге да рахмат. Кичине да болсо кол кагыш кылып турган эже байкелерге да рахмат. Ошол анан чыгармачылык топко терең ыраазычылык, актер-актрисаларыбызга өтө таазим этебиз. Өтө жогорку деңгээлде ойноп беришти деп ойлойм. Аларды сиздер баалайсыздар. Ошол калган ийгиликтин баары ушул чыгармачылык топто. Айта кетчү нерсе, Руслан мырзанын капчыгында мындан мурда Агаларым деген кино, Күйөө сатам деген кино, да бир нече кинолор, анын арасында мына бүгүнкү Атаган ат деген бир өзүңүздөр байкадыңыздар, өтө мыкты киного ортоктош болдук. Руслан мырзага бир берилген ак батаңыздар болсун, биз дагы бир мыктап кол чаап бериңиздер. Талас жергез үчүн, кыргыз эли үчүн, жер үчүн дагы мыкты кинолорду жаратып жүрө бергенсиз Руслан мырза. Уруксат этсеңиздер, мына башкы ролдун жаратуучусу, бүгүнкү кечтин баш каарманы Нурлан Эржановдо сөз кезеги. Келиңиз. Бир чоң дем алалы. Ассаламу алейкум, арбаңыздар, ардактуу жалпы мына ушул чакырыкка жооп кылып келип берген, колдоп аткан, мына ушул жерде ар бир адамдын убактысы алтын го. Мына ушу алтындай убактыңыздарды бөлүп келгениңиздерге терең ыраазычылык билгизебиз. Бул жерде бир эле адамдын эмгеги эмес, бул жакта жалгыздарак токой болбойт дейт. Жалгыз адам эл болбойт. Ошондуктан мына ушул жердеги канчалаган эмгектер, мээнет, талыкпаган 3 айдан бери үй бүлөсүнө 24 сааттын 4 саатын арнап 20 саатты мына ушул киного сарптаган дозум, тирегим, бир канатым, сапарлашыбыз
мына ушул кинонун чыгышына чоң салымын кошкон. Мен ушул жерден эң алгач Аяш атам менен Аяш апама ыраазычылыкты билгисим келип турат. Урматтуу Аяш ата, Аяш апа, мындан туура 37 жыл мурда балалы болгон күнүңүздөр менен куттуктайм. Бешик болуңуздар, бекер болсун. Руслан Усмановдун туулган күнү бүгүн. Кол чаап койсоңуздар болот. Туулган күнү куттук болсун. Апабызга, атабызга бир ыраазычылык билгизип алалы. Ата-эненин ыраазычылыгын албаган адам кандай жакшылык кылбасын, бардыгы текке кетет. Бар болуңуздар. Көп жашаңыз, Аяш апа. Жалпы ата-энелер үчүн бир кол чаап берели. Мына ушул жерде мен ата-энем дагы толкунданып Бишкектен келе албай калышты, бирок бардыгына ысык салам айтып коюңуз деп аманат кылган. Жалпы ата-энемдин атынан жалпыңыздарга ысык саламын айтайын. Анан ушул жердеги тапкан бардык киного катышкан катышуучуларга терең ыраазычылык билгизебиз. Алардын ата-энесине рахмат. Анан эң негизги сүйүндүрүп аткан нерсе, мына бир кылым жашап калган жакшылык атабыз, атайын ушул жерге келип отурат. Дагы бир кылымга жакын жашап калган биз сыйлаган урматтуу апабыз, Чачыгей апабыз келип атат. Мына ушул ата апаларыбызга ыраазычылык билгизели. Анан администрациядан келген агай эжекелериме, мэриядан келген, жалпы эле мекеме жетекчилерине ыраазычылык билгизебиз. Бар болуңуздар, Кудай буйруса, биз дагы бел байлап көп иштерди жасасак деген эле ой тилектерибиз бар. Айланып келип эле бардыгы акчага такалып калат экен. Бул жердеги балдар бирөөбүз дагы мындай байманаптын балдарынан эмеспиз. Бирок ошентсе дагы элибиз бар. Ошол мамлекетибизге кол сала бербей, кол сунганды үйрөнсөк, алгандан көрөк бергенди үйрөнсөк, баягы элибизге пайдасы тие турган иштерди жасасак деген жакшы изги тилектер бар. Азыр бул кино эмес, мамлекетибизди көргөндө бир ыйлагың келип кетет да. Ыйлагың келип кетет. Мына ушул мамлекетибиз башкаларды ыйлата турган эмес, башкаларды суктандыра турган. Өркүндөп өссөк, мамлекетти өркүндөтүш үчүн ар бирибиз кызматыбызды кылып беришибиз керек. Мамлекет үчүн салымыбызды кошуш керек. Ар бир адам өз үчүн эле өзүнүн чөнтөгүнө шыкай бербей, мына ушул элди дагы ойлосо, элге дагы бир жакшы иштерди жасасак, өзүң бай болуп турсаң, кошунан кедей болуп турса, анда байлыгыңдын деле сага пайдасы жок. Ошондуктан бир тууган момун мусулмандар бири-бирине бир тууган, бардыгыбыз бир тууганбыз. Мына ушундай жакшы иштер көп боло берсин. Бардыгыңыздарга терең ыраазычылык билгизем. Баса белгилүү айта кетчү нерсе, бул Ата канат фильми, киносу элге жазылды. Рахмат. Шайыр апалардын чачыласын. Жакшылыктар жугуштуу болсун, чачыладан алыңыздар. Анан эми уруксат берсеңиздер, бул тарапка ошо маданиятта эмгек сиңирген ишмер биз сыймыктанган Кубан Аязбековичти куттуктоо сөзгө мына Турат мырзанын атасынын ролун жараткан Кубан Аязбековичти бул тарапка чакыра алдыгынан Талас областынын казысынын орун базары Медер Устасты чакырып бир экөө сөз кылалы деп отурабыз. Арбаңыздар, ардактуу туугандар, эми мен айтайын дегеним бул чыгармачыл топко, анын башкы режиссер оюучусу Русланга, сценарийдин автору Нурланга чоң ыраазычылык билдирем. Мен баягы өзүмдүн эпизодумду торго тартылбай эле кетип калгам да, мисалы фильмдин мынчалык деңгээлде болсо мынчалык окуя менен кошулоорун деле билген эмесмин. Бүгүн келип көрүп атам да. Кымбаттуу жигиттер, чыгармачыл ийгиликтер силерди коштой берсин. Кудай буйрса мына кече эле 30 күндүк орозо өтүп, айттын урматына бүгүн чыгарып элге көрсөтүп атасыңар. Ылайым мондай чыгармачыл эргүүлөр, чыгармачыл ийгиликтер
Сізді дайым қоштап келсін, әлеміз сіздерге ошол еліміз дайым қолдап тұрдым. Рахмат. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Hurmatlı atalar, apalar, hurmatlı ağalar, eceler, Müslüman bir toğanlar. Mına Atakanat degen kinonu körüp atıp, közübüzgө jaş alıp, ыйлап, өтүп кеткен аталарыбызды эстедик, өтүп кеткен апаларыбызды эстедик. Арт жакка кайрылып, өзүбүздүн турмушубузду эстедик. Бул кино өшүнчө эле бир адамдын жан дүйнөсүн тазалап, адамгерчиликке, тарбиялыкка, имандуулукка, ынтымакка, биримдикке, bir үй бүлөнүн бекем болушуна өтө чоң салымын кошот деп мен эсептеймин. Айрыкча бул Атаканат киносун азыркы биздин жаштарыбыз, биздин кыздарыбыз көрсө, келечекте бул өздөрүнүн бир бактылуулукка, бир жетелей турган ынтымакка, бир үй бүлөнүн бекем болушуна бул Атаканат деген кино тасма чоң бир салымын кошот деп мен терең ишендирип кете аламын. Себеп дегенде бул кинону көрүп атып, мен ойлойм бул жерде ыйлабаган ата, ыйлабаган эне, же болбосо ыйлабаган адам калган жок болуш керек. Анткени бул тасмада мына Кобан агайыбыз турган Нурлан бир тууганыбыз бул жерде классташымын деп айтты. Анан бул жерде ушу Руслан деген режиссер абдан мыкты тартылган, жакшы тартылган. Мындай тасмалар көбүрөөк болсо деп мен эсептеймин. Себеп дегенде азыр балдарыбыз, кыздарыбыз мындай имандуулуктан, же болбосо бир тарбиялыктан алыстап бараткандай сезилет да. Анан мындай тасмаларды көрсө, үй бүлө бекем болот. Ата аталык ролун бекем кармайт. Энелик, келиндик өзүнүн ордун билип, бир Кыргызстанда деги эле бир ар бир үй бүлө бекем болот деп мен эсептеймин. Баягы агаларыбызга, инилерибизге, эжелерибизге, аталарыбызга, апаларыбызга баардыгына мен терең ыраазычылык билгиземин. Абдан чоң мээнет кеткен бул жерде. Анан башкы ролду ойногон ушул Кобан агайыбызды да мен илгертен тааныймын. Алла ыраазы болсун. Агайыбыз абдан аталык ролду жакшы ойноду да. Мен ушул киноду көрүп атканда, ушул кинонун ичинде өзүм жүргөндөй болуп сездим да. Эч бир ушул кайсы бир баягы актер болсун аткарып атканда, мындай таамай, мындай жогорку деңгээлде аткарды деп мен айтсам эч жаңылышпаймын. Себеп дегенде ар бир тасманы көрүп атканда, ар бир адамдын ойноп атканда баа берип турасың. Мен баардыгына өзүмдүн мындай диний кызматкер катары ушул кинону бир мындай тарбиялыкка, имандуулукка, адеп акылакка мындай үйрөтүп аткан, ошол жака бир жетелеп бараткандай сезип, өзүм да ушул кинонун ичинде өзүм кошо аткарып, кошо режиссер менен жанында жүргөндөй эле сезип мындай көрдүм да. Анан аябай мен да таасир алдым. Мен өзүм диний кызматкер болсом дагы мындай ушул киноду мен ушул жерден агаларга, инилерге айтар элем, ушуну көбүрөөк көрсөтсөңөр. Жанагындай Джеки Чан же болбосо жанагындай кинолорду көргөндөн көрө Кыргыздын ушундай бир мындай тарбиялык алып бара турган кинолорду көп көрсө, биздин жаштарыбыз дагы Кудай буйруса мындан ары дагы бир үй бүлөнүн бекем болушуна бир салымын кошот деп эсептеймин. Анан айрыкча апалар да көрсө, келиндер да көрсө, күйөө балдар да көрсө, деги эле келин болгондо кыздар да көрсө, Кудай буйруса өзүнүн келечекте бир өзүнүн үй бүлөсүнүн бекем болушуна ушул кино бир чоң салымын кошот деп мен эсептеймин. Анан ушул баардыгына терең ыраазычылык билгиземин. Бул жерде аталарыбызга, агаларыбызга, карындаштарыбызга деги эле ушул киного салымын кошкон адамдардын баардыгына Кудай Таалам ыраазы болсун. Эки дүйнө бактылуу болсун. Бул тасма биринчи анан акыркы болбосун. Кудай буйруса мындай тасмалардын жакшыларына көбүнө биз баягы күйөрман болойлу, көрөйлү, мындай тасмалар көп боло берсин. Анан баардыгыңыздарга чоң рахмат. Ар бир үй бүлөдө ата, эне аман болсун. Бала, келин, үй бүлө, небере, чөбөрө, балдар, кыздарыбыз аман болсун. Деги эле ар бир үй бүлө бекем болсочу, мамлекет бекем болот экен. Ошол үй бүлө бекем болсо, биздин Кыргызстан мамлекетибиз да бекем болот. Кудай буйруса, элибизде, жерибизде ынтымак болсун, биримдик болсун, жашообузда Кудай Таала береке берсин.
мына Рамазан айында туткан орозоңуздарды кабыл кылсын Кудай Таалам, дуаңызды кабыл кылсын. Мүмкүн ороза кармап аткан адамдар болсо дагы Шавал айынын 6 күндө ошо орозоңуздар да кабыл болсун. Бардыгыңыздарга ийгилик каалаймын. Жашооңуздарга береке. Бул биринчи анан акыркысы болбосун. Мындан ары да мындай тасмалар көбүрөөк чыга берсин. Бардыгына мен терең ыраазычылык билгиземин. Абдан жакшы кино. Жакшы баягы тасма деп эсептейм. Рахмат. Анан бүгүн бетачарга, кинонун бетачарына конок болуп келип отурган Дүшөн агабызды бул тарапка жакшы кабыл тилекке чакыралдыгы. Мына ушу өзүңүздөр байкагандай Кеңер Аралдан мактангандай болбойлу, ушу көптөгөн жанагы үйү, көптөгөн съемкалар ушу Кеңер Арал жергесинде болуп турат. Анан Кеңер Аралдын айыл өкмөтү келе албай калып турат элек. Ошо Кеңер Арал айыл аймагынын жергиликтүү кеңешинин депутаты Коргонбек агабызды айыл өкмөтүнүн атынан, ошо Кеңер Аралдын атынан бул тарапка чакыралы, жакшы кабыл тегенебалы. Ассаламу алейкум, урматтуу жамаат, кандайсыңар? Айтмай элек болсун, эң биринчиден Рамазан айынын эң жакшы бир айында турабыз. Кудай ошону бизге кут кылсын. Анан эң биринчи ошол бүгүн ошол кинону көркүнө чыгарган, кино менен жашаган Руслан инибиздин туулган күнү экен. Ошол туулган күнү менен куттуктап коелу, Руслан. Өмүр жашыңыз болсун. Анан негизи кинодо эки жаман киши болот да, негизичи. Бирөө соттоткон, анан бирөө соттогончу. Ошолордун ичинде биз жерде отурат да. Анар экөөбүз жаман кишибиз да кинодо. Анан ошол жалпы Кеңер Арал айылынын элинин атынан, жалпы ошол аксакалдардын атынан, жалпы жаштардын атынан, жалпы энелердин атынан, жалпы жеңелердин атынан, анан жалпыбыздын атыбыздан ошол бүгүнкү чыгармачыл топко ийгилик каалайбыз. Нуке ишиңде ийгилик болсун, ар дайым бар болгула. Ушундай чыгармачылык ийгиликтер жарала берсин Руслан. Бул менен чектелбесин. Дагы Руслан экөөбүздүн ортобузда да бир жакшы кадамдарыбыз бар, бир фильмибиз бар. Нурлан айткандай, деме өрчү жок. Ал кинода токтоп турат. Мундагы таалим тарбиясы өтө зор фильм. Жаратылыш өз азабын берет деген сценарийси бүттүгү дайым болчу. Анан Нукең биринчи тарт койду, биз калып каяктачы. Ийгилик каалайбыз, бар болуңуздар. Туулган күнүң кутту болсун. Мына сен ушундай даражага жеткениң бүгүн көрүп атабыз айлан. Кинолорун, мурункуларын көрбөппүрүм. Азыр көрүп алып, сыймыктанып атам просто. Мына Кеңер Аралдан далай эле жакшы атактуулар чыккан. Анан сенин атагыңда мына бүгүндөн баштап айланан ийгилик коштосун. Баатырыбыз бар, Кеңер Аралдан билесиңер өзүңөр, Алымкулов эмен Алиасбекти. Ошондой агаларың жолун жолдогон, анан Кеңер Аралдын атын чыгарган жаштардан бол. Мына айланан Алымбек иним. Ушундай баланы Гүлбара көңөр өстүрүп чоңойтуп ушу дарага жеткирген силерге айланайын. Рахмат мынакей. Русландыкы ушундай болот деп мен бүгүн көрүп, бүгүн сыймыктанып, сүйүнүп демеле жыргап отурам да. Ай алтыным, бар бол айланайын. Жана Медер ажа аябай жакшы кабыл тилекти айтты. Акыркысы болбосун, мындан арда улансын, жакшы кинолорду тарта бер. Бул аябай тарбиялык кино болуп атат. Айтты го Медер ажа, баарыбызга мына келиндерге да, балдарга да баарына ылайыктуу тарбиялык кино болуп атат. Но Эржан өзүнүн ролун айланайын, абдан сонун аткардың. Сен абдан коррупционер прокурор экенсиң ай. Акчаны менен шып эле алып алдың ай. Бул соттогон деле эле атат. Бул эгерде баарын кармап алып эле соттош керек, анан жайлаш керек. Мен ийгилик алттым. Туулган күнүң кутту болсун. Мына Кеңер Арал жана тамда Кеңер Аралдан тартылып тур. Көпүрөдө Кеңер Аралдын көпүрөсү. Мына өз үстүнө эле мынакей иним отурат айланайын. Кылыч. Сен тамың тарыхта кала турган там болду эми. Ийгилик алтыным. Ассаламу алейкум. Руслан иним, рахмат, бар бол. Алтыным мындай сөз бар да. Бала жакшы болсо ата энени төргө сүйрөйт деген. Алке балаң атың чыгарып атат. Шу балаң аман болсун, бар болсун. Өтө таасирлүү фильм. Ушул киноду көрүп алып,
азыр акем экөөбүз сүйлөшүп атабыз. Илгери Индия киносунда ыйлачык экен, мына Кыргыздын киносунда ыйлап атабыз. Рахмат алтыным ай. Анан бу жерде дагы бир сөз бар. Урматтуу талас элим, талас жерим. Ушул Ержан деген мыкты жигит бар да. Нурлан, алтыным ай, тамада. Ай, машалла, машалла, Сарногой айткандай, нарындын жакшы жана бетеге чөбүн жеген, этти жеген бала да бул. Таласым деген ырды чыгарып туруп Бекжанга берди дагы киноду чыгарып баштаган айткыла. Машалла, бар болуңуз, аман болуңуз, өтө сонун таасирлүү фильм. Тилегим ак, алтыным, жакшы адамдын баласысың да, акын арыктан суу агат дейт. Усманов деген фамилияң өтө чоң. Ал киши да герой болоюн деп калган. Шуну көтөрүп герой боло турган бала экенсиң. Алтыным бар бол. Саламатсыздар. Урматтуу Нурлан, бул фильмиң өтө аябай мааниси зор фильм болуптур. Бул негизи элге керектүү, азыркы замандын эмесине туура келиптир, заманбап кино болуптур. Ишиңе аябай зор ийгилик каалайм. Жалпы эле могу кинону жараткан жаратмандарга, анчын Руслан тарткансага, Руслан дагы чоң ийгилик. Бул кино акыркы болбосун, дагы мындан дагы мыктысын, мындан зорун жараткыла. Чыгып, ден соолукта ушинтип кино жаратып жүрө бергиле. Келечегиң тең болсун. Эми платочка салып келем деп унутуп койтурмун да. Улам эле кетип атат, улам эле мынтип колдор бери жаш болуп битти. Ал башкы режиссер Руслан мырза, сценарийдин автору башкы ролдогу Нурлан мырза. Жалпы ушу чыгармачылык топко бир ыраазычылык иретинде кол чаап бериңиздерди өтүнөм. Ошол эле Тынчтык мырза, Азиза, Луиза, Ринат мырза мына актерлор алдыңыздарда отурат. Анан мына өзүбүздө ушундай сонун нерсе өнүгүп келатканда талас жергесинен чыккан эле, талас жергесинен эмгек эле деп Кудай буйрса Кыргызстанга тарасын. Ар кимиңиздер өзүңүздөрдүн салымыңыздарды кошуп, бүгүн келип бергениңиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Фойеде фотозона, ошол биздин баш каармандар менен сүрөткө түшүп, анан барыңыздарга кош айтабыз. Кайрадан жакшылыктан, ушундай бир сонун самалыктан көрүшкөнчө аман болуңуздар. Талас жергесине ар дайым жакшылык, ийгилик болсун. Рахмат барыңыздарга. Саламатсызбы? Сизге кино жактыбы? Кандай маани таасир алдыңыз? Эмнеси менен жакты? Кино жакты, аябай жакшы кино экен. Турмуштан алынган десем деле болот го дейм, бул ар бир үйдө ушундай азыркы көйгөй биздин жашоодогу. Жаштарга аябай жакшы тарбия бере турган жакшы кино экен менимче. Аябай биздин таластын эмелерине, артисттерине ошондой ыраазы болдум да. Аябай ушундай дасыккан жакшы эме аткарышты да аябай сонун болду. Бул фильм аябай эмоциональный болуптур. Аябай жакты, мага жакшы тартыптыр. Тарбиялык мааниси өтө чоң экен. Үй бүлөлөр келип көрүш керек экен. Мен Нурлан байкеме жалаң гана ийгиликтерди каалаймын. Алга демекчимин. Бул бизге керектүү нерсе, бизге керектүү тарбия бул. Ушундай бир сыймыктандым, биздин таланттуу байкелерибиз, эжелерибиз бар экен. Актерлор да аябай жакшы ойноптур. Сценарий аябай жакшы жазылыптыр. Ошо баарын келип көргүлө, көрбөсө болбойт, мындай кинону көрүш керек.